Акыркы 15 жылдан бери Кыргызстандын алдында эмгек миграциясына байланыштуу маселелер курчтурат. Тилекке каршы мындай көрүнүш туруктуу айлык акы издеп, алыс жакка кеткен жарандардын гана көйгөйү болуп кала бербестен, алардын Кыргызстанда калтырган үй бүлөлөрүн да кыйынчылыктарга туш кылып отурат. Сузак районундагы Багыш айылдык аймагынын 20 миңден ашык тургуну бар. Эмгек миграциясына байланыштуу маселелер жергиликтүү коомдук кеңештин активдүү катышуусу менен чечилип келет. Атайын бир совет түзгөнбүз. Ошол советте ушундай эмебиз менен, чечимибиз менен ар бир тармактан катыш керек, немен топтун кеңештин мүчөлөрү ар бир тармактан болсун деп, ошон үчүн ар бир тармактан биздин өкүлдөрүбүз бар. Айыл башчылардан, медиктерден бар, айылдык аймактык оорукананын медиктеринен бар, участковойубуз бар, юристибиз бар. 2014 жылы жергиликтүү коомдук кеңештин катышуусу менен семинарлар өткөрүлгөн. Анда айыл жашоочуларына кредит алуу үчүн планды кантип түзүү керек экенин түшүндүрүп беришкен. Каражатты туура салуунун жолдорун, кантип пайда таап, кантип чыгашалардан оолак болуу керектигин көрсөтүшкөн. Мен алгачкысында мал сатып алам деп бизнес план толтургам. Ал жерде өтө чоң эмес, кичи бир торпок, кыргызча айтканда музо. Ошол музоону сатып алам деп толтурганда булар ошо кичи коомдук кеңештен бизнес планыбызды жактырып, кошо барышты мал базарга, ошол жерден сатып алдым музоону. Чоңоюп, ал аябай чоң неме болду, торпок уйга айланды дегендей. Анан мен аны август айында сатып, анан ошолдон түшкөн каражатты биз төгүп, андан сырткары ошол боюнча эле токтоп калбасын менин бизнесим деген ой менен чоңураак неме сатып алдым. Айылдын дагы бир жашоочусу Эрмек Аскаровдун Россиядан иши такыр жүрүшпөй койгонунан мекенине кайтып келген. Ал дагы мал алганга кредит алып, акырындык менен бизнесин кеңейтип келатат. Мага берген жардамдын эсебинен, ушул быйылкы тапкан жардамдын эсебинен ушул койлорду сатып кредитти төлөдүм. А кредиттен калган акчасына ушу мына окунуучунду сатып алдым. Жазда өткөндө сатып алганыма бир 20 күндөн ашып калды. Ошол мен калган ушу корожол мал койго бүт шартым бар, жем чөбүм бар, бардыгына ылайык. Мына азыр көрүп турасыздар. Бирок тапкан акчасын ой сатып алганга эле эмес, качантан бери кыялданып келе жаткан ой тилегин ишке ашырууга дагы жеткире алды. Мен тапкан быйылкы эмемди келешеме жана ушунун калган бала чакамдын кошкон салымына ушу тамды курдум. Тамды куруп эми просто азыр кышка байланыштуу пристройканын калган дальнейший немесин токтоп калды. Токтоп калган эми убакыт саат болсо ушу жазда баштап жазда бүтүрүп алсам деп ойлойм. Сузак районундагы жергиликтүү кеңеш 2014 жылдан бери иш алып барат. Анын ишмердүүлүгү негизинен юридикалык маселелерди чечүүгө багытталган. Ал эми чогулган тажрыйба жана жергиликтүү көйгөйлөрдү жакындан билгени муктаж болуп тургандарга эффективдүү жардам көрсөтүүгө шарт түзөт. Эң негизги мунун жакшы жагы элдин көйгөйүн, эл кандай жашайт, ошонун мүчөлөрү булар жакшы билет. Мен өзүм ушу жерге бул өзү айыл өкмөтүнө түзүлгөндүгү бул пилотный болуп эсептелет. Бул бардыгы эле бир эле Сузак району боюнча бир ушу айыл өкмөтүндө түзүлгөн. Алардын мүчөлөрү бар. Мүчөлөрү болсо жалаң айыл башчыдан, юристтерден, паспорт столдон иши кылып ушу жерде жашаган. Жергиликтүү коомдук кеңештер өз ишин жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен тыгыз кызматташуу менен жүргүзүшөт. Биз колдойбуз, биз даяр ушу менен иштешкенге. Бул элдердин мен себеби угушума караганда мини кредиттерди алышкан экен. Ошону пайдаланышып, ошону да улантып кетүүгө аз да болсо жардам кет экен да негизинен. Жергиликтүү коомдук кеңештер кайрылган көйгөйлөр көбүн эсе ишке орношуу жана социалдык кепилдиктерге байланыштуу юридикалык маселелер. Папа поехал в Россию, в Краснодарский край, на работу. Атам Россиядагы Краснодар крайына иштеп кеткен. Бир кишинин компаниясында 5 жыл иштеп келди. Бирок ал атама акчасын төлөп бербей койду. Айына бир аз тыйын берип турчу экен, калган айлыгын берген жок. Остальные деньги не выплачивал. Мы можем обратиться в соответствующие государственные органы в Российской Федерации. Биз Россия Федерациясындагы тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылып, айтылган айлык акыны төлөп берүүсү боюнча аракет кылсак болот. Кээде кайрылып келгендердин көйгөйлөрү юридикалык маселелердин калкагынан тышкары болгон учурлар да болот. Ангелинанын жарандык некеде турган жолдошу иш издеп кеткен. Ошол бойдон кабары жок. И у меня вот остался сын, ему 3 года. И Мына азыр эми мен 3 жаштагы уулум менен калып калдым. Азыр эми жолдошум алимент төлөш үчүн кагаздарды чогултуп жатам. Азда болсо жардам болот эле. Россияга конокко барып келейин дегем, бирок чыга албайт экенмин. Баланы чыгарууга уруксатым дагы жок.
на вывоз ребенка. Попробуем написать именно по месту проживания соответствующего. Жашаган жери боюнча Россиянын тиешелүү органдарына кат жазып көрөбүз. Балким алар ошол кишини табышына кол кабыш кылышат. Сиздин мурунку жолдошуңуз баланын атасы уруксат беришине жардам кылабыз. Алимент боюнча болсо билбейм, бирок ал боюнча да сүйлөшөбүз. Кошумча консультация алабыз. Консультируемся дополнительно. Эмгек миграциясынын себептери анык эле болуп турат. Бул жумуштун жоктугу жана айлык акынын төмөндүгү. Бирок айрым учурларда бул маселени айылдан эле иш орундарын уюштуруп чечип коюу мүмкүн. Мына биздин кичинекей чакан ишканабыз убагында балдар Россиялап жүрүштү. Россиядан келгенден кийин буларды Россияга кетирбеш үчүн аракет кылып, ушу чакан ишкананы ачыш үчүн сиздерге кайрылып, мына силердин жардамыңар менен ушинтип ачтык. Кээде иш орундарын түзүү үчүн сөзсүз эле чоң ишкана ачуу зарыл эмес. Алгачкы салымын кошуп берсе эле, андан ары адамдар пайда болгон маселелерин өздөрү чечип алышат. У нас была непростая ситуация, и я услышала от людей, что... Биз кыйналып турган учур болчу. Мен башкалардан ЖК деген оюн бар экенин угуп калдым. Анан ошол жака кайрылдым. Менин балдарым Россияга кетели деп турушкан. Мен каршы элем. Анан жергиликтүү коомдук кеңешке кайрылдым. Алар мага жардам беришип, үй салып беришти. Купили корову. Коомдук кеңешке рахмат. Ушинтип бизге жардам кылып, бизди келинчек эме коебуз деп бутка балдар менен тургузду. Мына эме кылып, ушул үй алып берген. Буюрса жакшы эле. Сарай салып койдук, буюрса көбөйтөбүз деп деген үмүт бар дагы. Жергиликтүү коомдук кеңештердин мамлекеттик органдар менен тыгыз иштешкени, алардын мыкты иш алып баруусунун кепилдиги. Биз мамлекеттик администрация, коомдук бирикмелер жана кеңештер менен кызматташууга жана ачык диалог алып барууга даярбыз. Биздин райондун тургундарынын көйгөйлөрүн чечүүгө кызыктарбыз. Эмгек миграциясына байланыштуу маселелер дагы узак убакытка чейин актуалдуу болгон жоготпойт көрүнөт. Бул бүгүнкү күндүн ачуу чындыгы. Демек, жергиликтүү коомдук кеңештердин иш алып баруусуна биздин өрөөндүн жарандары муктаж. Эгерде сиз шаардан жашасаңыз, мамлекеттик органдарга жана башка коомдук уюмдарга кайрылсаңыз болот. Ал эми сиз айылда турсаңыз, бул чоң көйгөй. Ушундай учурларда алгачкылардан болуп сизге жардам берүүчү мекеме бул жергиликтүү коомдук кеңеш. Алар сизге консультация берип, документтериңизди иреттөөгө жардам беришет. Сизге зарыл адамдар менен жолугушуулар дагы уюштура алышат. Ошондуктан бүгүнкү күндө алардын орду чоң.